Кече 29 апрелде Улуттук тарых музейинде Кыргыз Туусу жалпы улуттук гезити мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы менен биргеликте медиа мейкиндикте сүйлөө жана жазуу маданиятынын актуалдуу маселелери аттуу кереге кеңеш өткөрдү. Иш-чарага журналисттер, тилчилер, мамлекеттик мекемелердин басма сөз катчылары жана жогорку окуу жайлардын журналистика факультеттеринин мугалимдери катышты. Алгач мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев баяндама жасап, андан соң президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн эксперти Зиягүл Караман, журналисттер союзунун төрагасы Илязбек Балташевдер сөз сүйлөштү. Өзүбүздүн эркиндигибизди, эгемендигибизди, мамлекеттүүлүгүбүздү мындан ары татыктуулап кетиш үчүн негизги курал бул аң сезимге таасир этчү тил. Тил бул адамзатты жаралганда негизги жашоо куралы катары эсептелип келген, эсептелип да жатат, мындан ары да эсептелине берет. Ошол аң сезимди калыптоодо тилдин орду өзгөчө. Ар бир улуттун, ар бир элдин өзүнүн тили бул ошол элдин жаралгандан ушул күнгө жеткенге чейинки база өткөн турмуштук тажрыйбасын да камтыйт, билимин да камтыйт, дүйнө тааным, маданиятын бардык нарк салттан баштап бардык түшүнүктөрүн баарын ошол тилге сыйдырат. Ар бир сөз өзүнчө түшүнүк. Ар бир түшүнүк жашоонун тажрыйбасынан келген билим. Мына ошол өзүн сыйлаган эл өзүнүн тилин да сыйлайт, өзүнүн тилин негизги курал катары жашоосунда ордунда камсыздайт. Азыркы заманда, технологиялык заманда, маалыматтык согуштардын доорунда негизги жоокерлер бул журналисттер. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Бизде бир кызык маселе бар. Биз өзүбүздүн улуу тарыхыбыз менен сыймыктанабыз, маданиятыбыз менен сыймыктанабыз, манасыбыз баш болгон нарк салт маселелерин көкөлөтөбүз. Дүйнөгө тааныткыбыз келет, бирок өзүбүз ошого татыбайбыз. Көп учурда. Тилибиздин байыркылыгын билебиз. Бирок ошол байыркы улуу тилди колдонбойбуз. Ошол тилдин алып жүрүүчүсү катары, ошол тилдин улуулугун дагы, касиетин дагы, кубат беретин дагы бүгүнкү турмушта орун алдыра албай атабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө журналист Тынчтыкбек Кожобеков Кыргыз Республикасынын медиа мейкиндигинде кыргыз тилинин эрежелеринин жана адабий ченемдеринин сакталышына жүргүзгөн мониторинги тааныштырылып, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн текст жазуу, программа алып баруу учурунда кетирген каталары тууралуу сөз болду. Кенен кесири отура берсеңиздер болот. Менин баяндамамда бир дагы телеканалдын же радионун же гезиттин аты аталбайт, болгону каталар жөнүндө сөз кылабыз. Себеп дегенде журналисттердин көбү ошол кайсыл телеканал же болбосо радиодо ката айтылып атса, аябагандай жаман болуп ызылдап, мындай кыжырданат экен да. Бул аябагандай адамга стресс алып келиши мүмкүн, ошондуктан биз чечкенбиз ушул бир дагы медианын атын айтпай эле коелу, болгону каталарга көңүл буралы, фокус каталарда болот. Иш-чарада жалпыга маалымдоо каражаттарында мамлекеттик тилдин колдонулушу, учурдагы абалы, жетишкендиктер менен көйгөйлөр, медиа мейкиндикте сүйлөө жана жазуу маданиятын жогорулатуунун актуалдуу маселелери талкууланды. Бул деген маселе журналисттерде же окуучуларда эмес, мүмкүн ошол стандартты эрежени түзгөн адамдардадыр, тилчилердедир. Биз ошол колдонуучуларга туура, стандартка салынган эрежени бере албай жаткандырыбыз суроо жараткандай. Себеби маселе тил илими, жазуу эрежеси бул тилчилердин атайын филологиялык жана лингвистикалык илимди алып чыккан адамдардын милдети. Кереге кеңештин жыйынтыгында орфографиянын жаңы эрежелери даярдалып, медиа кызматкерлери үчүн туура жазуунун жана туура сүйлөөнүн эрежелери боюнча методикалык колдонмо жана адабий тилдин ченемдерин колдонуунун нускамасы даярдала турганы белгилүү болду. Бул методикалык колдонмо менен нускама онлайн форматта бардык кызыктар тараптарга жана журналисттерге жеткиликтүү болот жана улам жаңыланып турмакчы.